Ош облусунун Кара Суу районундагы 12 миңге чукул калк жашаган Акташ айыл аймагында айыл тургундарынын арыздаттануулары менен иштөөнүн учурабы алгандай. Бизге ушул убакка чейин 109 арыз келип түштү. Анын 25 материалдык жардам сурап кайрылган жарандар, 79-у турак жай. Жардамга муктаж жакыр үй бүлөлөрдү колдоо боюнча Акташта жалпыга жарсалар жагымдуу самалыктар башталган. Ушул эле марттан берки эмеде 67 үй бүлөгө бердик да. Ошо туз керек болсо туз, макарон, май болсо май, кумшекер болсо кумшекер, мына ушу чай, ушуларга дагы айрым бир үй бүлөлөр керектүү болуп калат экен. 40 жылдан бери капиталдык оңдоп түзүүдөн өтпөгөн Акташтагы медициналык мекемелердин абалы оңолобу. 86-жылы ноябрда бизге ушу биз ГСФга бөлүнгөн. Малда эми участковый больница болгон. Эскили мына ограждениялары жок, тосмолору жок. Биз аябай кыйналып атабыз. 5 миң эл тейлөөчү жай булар. Бизге биринчиден эми ушу папубузду кеңейтүү, комнаталарыбыз тар, кичине, ошон үчүн комнаталарыбыз кеңейтүү берүүсүңөрдү эме кылабыз. Акташ айыл аймагында жөө жүргүчүлөрдүн коопсуздугу үчүн түнкү жарыктар, видео көзөмөл орнотулуп, жалпы сметалык баасы 4 миллион 258 миң сомдук 3,5 чакырым узундуктагы жөө жүргүчүлөр жолу курула баштаган. Мына биз негизги видео көзөмөл орнотулуп, Ички иштер министрлигинин райондук бөлүмүнө туташтырылган. Бул видео көзөмөлдүн жардамы менен 4 кылмыштын бети ачылды. Бүткүл дүйнөлүк банктын 36 миллион сомдук каржылоосу менен Акташта Шеркулов атындагы орто мектеби заманбап жылытуу долбоору менен капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Элет калкынын эчен көйгөйлүү маселелери жеринде чечилбей, өлкө президентине чейин жетип жаткандыгы, бул деген өз алдынча башкаруучулардан болгон айыл өкмөт башчыларынан тарта жергиликтүү бийлик төбөлдөрү карапайым калктын арыздаттанууларына жеткилең маани бербей, элден алыстап жаткандыгын өткөн жылы ажообуз баса белгилеп, катуу талаптарды койгон. Мына ошондон баштап аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, облус, район жетекчилери эл менен түзмө-түз жолугушууларды өткөрүшүп, көпчүлүк көйгөйлөрдү жеринде чечишип, ар бир арыздаттануулар көзөмөлгө алынган. Бул тарыхтан алганда бүгүн биз кеп кылмакчы болгон Кара Суу районундагы 12 миңге чукул калкы бар Акташ айыл аймагында арыздаттануулар менен иштөөнүн учуру жагдайы кандай? Бизге ушул убакка чейин 109 арыз келип түштү. Анын 25 материалдык жардам сурап кайрылган жарандар, 79-у турак жай. Ошондо жалпысынан бизде эми бир аз чечилбей турган арыздар дагы бар. Ал биздин такай көзөмөлдө. Жер маселеси боюнча бизде негизги курч көйгөй. Бизде азыр айыл өкмөттүн карамагында 3,5 миң жарандан түшкөн арыз турат, жер тилкесине муктаж жарандардан. Аны биз Сарыкулот участкасынан 76 гектар жерди трансформациялоодон өткөрүп атабыз. Азыр макулдашуу барагы бүттү. Айыл чарба министрлигинде турат. Айыл чарба министрлиги бир жуманын ичинде министрлер кабинетине киргизсе, буйруса трансформациябыз бүтүп калса, калктын бир топ негизги көйгөйү чечилет деген үмүттө турабыз. Ошондой эле жер мунапысы боюнча 109-чу министрлер кабинетинин 109-чу токтомунун негизинде бизде 3 арыз катталган. Мунун бардык корутундулары алынып, азыркы учурда Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын комиссиясынын кароосунда турат. Бардык тийиштүү иш-аракеттер, кагаздар бүткөн. Бүгүнкүдөй жапырт санааттештирүү күчөп жаткан кезде мурдагыдай айыл калкынан түшкөн арыздар атайын китепчеге катталса катталып же кагаздар арасында унутулуп калбастан, азыр санареттин талабы такыр башкача. Бизде азыр калктын 83% калк санарип аймакка кирди. Санариптештирүүгө өтүүдө биз инфодокс аркылуу иштеп атабыз азыр. Ошо президентибиздин тапшырмасы менен кагаздарды азайтуу максатында. Бизге келген каттар немеден областтан, райондон келген каттардын баары инфодокс аркылуу келет. Биз дагы инфодокс аркылуу жооп беребиз. Жарандардан түшкөн арыздар дагы инфодокс аркылуу катталат. Азыркы күндө биздин айыл өкмөтүбүздөгү кызматкерлердин ар биринин компьютеринда
инфодокус уланган. Жогоруда айыл аймак башчысы айткандай, айыл тургундарынан түшүп жаткан арыздардын көпчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн жардам сурап кайрылгандар болгондуктан, быйылкы жыл башынан айыл өкмөт демилге көтөрүп, айыл аймакта социалдык дүкөн ачылган. Май жакшы барбы жокпу? Күрүч, шекер, макарон, чай. Май барбы жок май? Акмай. Май бар. Акмай бар. Берип отуруп мына жерде. Бишкек кылган жерде алсын. Биздин Акташ айыл өкмөтүндө жалпысынан 370 аз камсыз үй бүлө бар. Анын ичинен өтө жакыр үй бүлөлөр 70 үй бүлө. Биз ошол 70 үй бүлөлөргө ошол марттан бери ушундай азык-түлүк эмелерин алып келип берип турабыз. Бул социалдык дүкөн ачылган айыл өкмөтүнүн алдында. Бирок биз буну сатууга койбостон бекер беребиз да. Себеби дегенде бизде демөөчүлөр бар. Ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары бар, айрым бир колунда бар адамдар беришет. Биз аны ушундай аз камсыз үй бүлөлөргө зарыгып келгенде берип турабыз. Марттан бери 32.400 продукты азык-түлүк алдык. Ошо макарон, ол эмелердин баардыгын ошо демөөчүлөрдүн күчү менен алдык. Берип турабыз. Быйылкы ушул эле марттан берки эмеде 67 үй бүлөгө бердик да. Ошо туз керек болсо туз, макарон, май болсо май, кумшекер болсо кумшекер, мына ушу чай, ушуларга дагы айрым бир үй бүлөлөр керектүү болуп калат экен да. Ошон үчүн баягы колуңда болсо бер, муктаж болсоң ал деген максатта мына ушул эмелерди жасап айыл өкмөттүн алдында ошо аз камсыздарга берип турабыз. Жардамга муктаждарга ачылган социалдык дүкөндөн сырткары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө жумушка тартуу Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынан аларга эң керектүү болгон ун, май берүү жагы да ишке ашкан. 20 мүмкүнчүлүгү шектелген балдардын энелери ушу балдарга массаж жасаганды үйрөнүштү. Эжекей да ушул жерде турат. Аябай жакшы өзү ушул жасаган массаждарынан жакшы үйрөнгөндөрдөн бир 3-4төнү бул кыз уже даярдап чыгарып койду. Анан үйлөрүндө жасайт, балдарын алып келип ушул жерде жасап, кыскасы ушул окууну жакшы үйрөнүп алышты дагы. Буюрса буларга дагы ошо Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынан жардам катары, ошо аз камсыз, анан жардам катары 3 каптан ун, 15 литрден май берилет. Бул биздин айыл өкмөттүн тарабынан атайын жазылган долбоордун негизинде, проекттин негизинде келип атат да. Акташ айыл аймагы боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 370 болсо, алардан 26 үй бүлө 100 000 сомдук социалдык контракт алышкан. Алар айыл өкмөттүн социалдык адистердин такай көзөмөлүндө. Мындай 100 000 сомдук социалдык контракт алгандардын бири Акташ айылында чакан курулушка керектүү дүкөн ачкан. Мурункуда мен пособие алат элем. Президентimiz социалдык жардам дегенмесинде 100 000 сом берди. 100 000 сомго мен да катышып алып, президентибизге рахмат айтам биринчиден. Анан 100 000 сом алгандан кийин товарды алып саттым. Каражаты жакшы болду, кирешеси. Андан мен арендалар алдым. Арендалар азыр күндө чыгып атат. Пайдасы жакшы калат. Анан кандай курулуш материалдары сатасың? Негизинде краскаларым бар. Анан саморездар көп кетет экен, электрический табаларым бар. Күнүгө болгондо 5 000 сомго чыгам. Болбогондо 1,5 миңден өтпөй калдым. Бирок күндө сода болот. Эл келет, эл үйрөндү уже. Үйрөнүп калдыңбы? Ооба. Демек, ушул 100 000 сом соц контракт менен сен жакынчылыктан чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүң бар экен. Ооба, болот экен. Аракет кылса баары болот. Элдер коркпой алып десе болот. Айыл аймактын калкынын негизги тиричилиги дыйканчылык болгондуктан, айыл өкмөт башчысы аймактагы менчик үрөн чарбалардын башчылары менен тыгыз иштеп, жер иштетүүгө чамалары жетпеген үй бүлөлөргө ар тараптуу жардам көрсөтүүнү да колго алышкан. Жылда өзүм 250 гектар, 300 гектар жерге чейин тип пахта үрөнүн өзүнүн селитрага чейин, химикатка чейин, мындайча айтканда техникалардан 250 гектар жерди айдап, малалап, даярдап, үрөнүнө чейин, дарыларына чейин, күзгө чейин элдерге жеткизип берем өзүм. Анан арпа үрөнү, буудай үрөнү бизде көбүрөөк кайракы жерлерге иштетебиз. Кайракы жерлерде көбүрөөк мээде Акташта мына сулуу жерлерге көп буудай, арпа эгишпейт бизде элдерчи. Буудай үрөнүнөн 30 тонна жеткизип беребиз, 30-40 тоннага чейин. Арпа үрөнү 60 тоннага чейин кылабыз. Азыр мына быйылкы жылда
бизге Россиядан үрөндөр келди. Өкмөтүбүз өзү Россия үрөнүмеден арпа үрөнү, будай үрөнүн мен Алексеевич сортунан алып эгдим. Алексеевич сортунан 62 центнерге чейин сулуу жерден. Кайрак жерден 32 центнерге чейин алдым. Азыр оору жийнеолор полный бүлтү. Мына арпабыз мына арпанын үрөнүнүн вакула деген 6 кырлуу сортун алып келдик. Ого 25 центнерден 22 центнерге чейин, 20 центнерге чейин алдык. Средний. Азыр уже оору жүйнө немеси бүттү. Эми прокуратурадан өткөзүп, тазалап, үрөн даярдап, элдерге күзгө чейин даярдап беребиз. Акташ айыл өкмөтүндөгү калктын көптөн бери келе жаткан курч көйгөйлөрүнүн бири айыл аймактагы медициналык мекемелердин оор абалы. Бул имарат 1986 жылда колхоздун имараты болгон. Анан 86 жылы ноябрда бизге ушу биз ГСФга бөлүнгөн. Малда эми участковый больница болгон. Эскилик мына ограждениялары жок, тосмолору жок. Биз аябай кыйналып атабыз. Мына асфалттары ham эскилиги жетти. Анан имараттын сырты дагы уже эскилиги жетти. Ичине кирип көрсөңүздөр. Мына залыбыз. Шуну полдору начарлап, азыр эми колдон келгенче жасап, колдонуп иштетип атабыз. Мына залыбызды деле полун уже эскилиги жетти да. Капитальный ремонтко муктаж таржыбыз. Уже мо стоматология кабинеттин немеси жок. Мына полдору уже. Бягы капитальный ремонтко муктаж дейм. Şu айыл өкмөтүбүз демилгеси менен, жардамы менен Кассамин Арис долбооруга өттүк. Şu заманбап мындай бар условиясы менен зданиянын сырттарына тосуп, ушу немеге жетишкенге капитальный ремонтка şu айыл өкмөтүбүз демилгеси менен жетиштик. Биз андан ары Акташ айыл аймагындагы эски ФАПка келдик. 5000 эл тейлөөчү жай булар. Бизге биринчиден эми ушу ФАПыбызды кеңейтүү, комнаталарыбыз тар, кичине, ошон үчүн комнаталарыбыз кеңейтүү берүүсүңөрдү эме кылабыз. Ошон үчүн элибизге, журтубузга эми бара-бара эл көбөйүп барып атат. Биз ошон үчүн кийин барып ГСВ болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн лабораториялар жок болуп атат. Шаарга барып атат, элибиз көбөйүп барып атат. ФАПыбызды кеңейтип, ремонтторубузду неме кылып, айыл өкмөт жардам берип атат. Дагы ошону менен ФАПыбызды кеңейтүүбүздү суранабыз силерден. Кеңейтип бериңиздер. Медициналык мекемелердин мындай оор абалын кандайча оңдоого болот? Бул боюнча Акташ айыл өкмөтүндө кандай аракеттер бар? Акташ айылында негизинен 6000 калк жашаса, бул ФАП аябай эле кичинекей болуп атат да. Ошого ФАПтын жетекчилиги тарабынан, айыл тургундары тарабынан мага бир топ сунуш түшкөн. Ушул ФАПтын имаратын чоңойтуп берүү боюнча. Ошого биз жана жогоруда айтып өткөндөй Арис долбоорунун, Касамин долбоорунун негизинде 9,5 миллион сомдой инвестиция тартылган. Ошонун негизинде Аристин процедурасы боюнча конференциялар өткөрүлүп, айыл ичиндеги көйгөйлөрдүн бири болуп туруп, ушул ФАПтын ремонту, ФАПты чоңойтуу болуп, биз дагы приоритет катары ошону тандап алганбыз. Ошонун негизинде мына жакын күндөрү долбоорлоо иштери башталат. ФАПты дагы бир 2 комната кошуп туруп, чоңойтуп, заманбап ФАПка айлантып берели деген ниетте турабыз. Жылкелди айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты дагы ушул долбоордун негизинде капиталдык оңдоп түзөө иштеринен өткөрөбүз деп ниет кылып турабыз. Акташ айылын аралай жүрсөң, жол ката бузулган коргондорду, алынып жаткан тосмолорду көрөсүң. Акташ айыл өкмөтүнүн негизги жолдорунун четиндеги жөөтмөктөр буга чейин болгон эмес. Себеби азыр техника көбөйгөн. Ошонун негизинде мектеп окуучуларына кооптуулуу болгондуктан Акташ айылында ушул мектептен баштап туруп клиникага чейин
1375 метр тротуар киргиздик, жөөтмөк. Мунун 3 миллиону жалпы сметалык басы 4 миллион 250 миң, анын 3 миллиону дем берүүчү гранттан 1 миллион 250 миңи бул айыл өкмөттүн бюджетинен каржыланып атат. Бүгүнкү күндө буюрса жумуштар башталды. Кызыл сызыкка чыгып кеткен ол баарын тазалап атабыз. Жалпы бир 3500 метрдей жөөтмөктү быйыл куруп атабыз. Акташ айыл аймагынын борборун Ош Кара Суу жолу бөлүп өткөндүктөн жол жетинде жашагандарга кооптуулук чоң. Өзгөчө коопсуздук маселесине көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Ошол коопсуздук алдын алуу максатында, окуучулардын коопсуздугун алдын алуу максатында мына биз негизги видео көзөмөл орнотулуп, Ички иштер министрлигинин райондук бөлүмүнө туташтырылган. Бул видео көзөмөлдүн жардамы менен 4 кылмыштын бети ачылды. Мындан сырткары коопсуздуктун алдын алуу максатында түнкү жарыктандыруулар орнотулган, түнкү шамчырактар орнотулган. Азыркы күндө ошо Жылгелди айылынын тургундарына жагымдуу шарт түзүү максатында аялдамалар орнотулган. Бул аялдамалар элге бир жакшы маанай тартуулап, эскилиги жеткен аялдамалар болгондуктан жаңы реконструкция менен ишке ашырылган, акыркы заманбап түрдө. Мектеп жана мектепке чейинки билим берүү тарамагына да соңку жылдарда өзгөчө көңүл бөлүнүп, ар түрдүү долбоорлор менен иш башталганы кимди кубандырбайт. Биз бир 100 миллиондой ички жана сырткы инвестиция тарталдык. Анын бири ушул мына Артыкбай Шеркулов атындагы орто мектеп. Бул мектепке бир жарым кылым болуптур, 50 жыл болуптур капиталдык ремонттон өтпөгөнүнө. Ошондуктан биз Арис уюмуна кайрылып, Арис уюмунун жылуулукту камсыздоо долбоорунун негизинде 34 миллион 630 миңге утуп алып, подрядчик ишкана буйруса бүгүнкү күндө ремонт иштери кызуу жүрүүдө. Бул жерде атап айтып кетсек, крышасынан баштап, чатырынан баштап туруп, фундаменттин пайдыбалына чейин бардыгы жаңыланат. Заманбап курулуш материалдары менен жабдылып, дубалдын сырты 10 сантиметрлик каменный вата менен оролуп атат фасад. Үстүнө дагы 10 сантиметрлик каменный вата жаткырылып, стяжка коюлду. Мунун себеби Аристин жылуулукту камсыздоо долбоорунун негизинде болуп жаткандыктан, бунун мектептин ичиндеги температура эгерде свет өчүп калса дагы 2 суткага жетет деген расчет алынып атат. Жылуулукту камсыздоо боюнча. Айнектери бардыгы жаңыланып атат. Бул айнектер 5 камералык, баягы айнеги дагы энергосберегающий деп коет, ошол айнектер коюлуп атат. Жыйынтып айтканда, Акташ айыл аймагында бул жылда 30-40 жылдардан бери оңдоп түзөлбөй жаткан медицина, жалпы билим берүүчү мектептерде чоң иштер башталган. Бул да болсо айыл өкмөт башчысына мурда Арис уюмунда иштеп, долбоорлорду өткөрүү, ички сырткы инвестицияларды тарта билген жетекчинин келишинен деп айтсак жаңылбайбыз. Демек, изденген, аракеттенген айыл өкмөт болсо, айыл калкынын көп көйгөйлөрүн бир четинен чече баштайт.